Бирок Нитро элес переиграли да ушуну. Монмененби? Мына гениальный ход да. Негизи. Эй, йоу, барыңыздарга ассаламу алейкум. Диван эксперттер кайрадан силер менен, мен Азамат Кадыров. Ал эми бүгүн биз кыргыз футболу жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Сезон башталып атат. Сезонго чейин дагы АФК матчтары бар биздин, мисалы Абдышата команданын. Ошон үчүн биз бүгүн конокко өзгөчө дос балдарыбызды чакырдык. Бека National, Бексултан Үсүналиев, комментатор КТРК Спорт и жана медиа команда Бромвич. Неге мен National тип Бромвич? Сен менде Бека National деп канча жылдан бери бар. Инстаграмда ошондой, Инстаграмда. Бека National ошондо, Бека National. Нормально ли? Да. Я хотел поменять там Бека National и Бромвич добавить. Бека National, Бромвич бизде конокто. Короче, мындай кеп, кыргыз футбол барыңар эле, кыргыз футболун жакшы эле көрөсүңөрбү? Чемпионат, КПФЛ, азыркы учурда тем более футболго, кыргыз футболго именно эле көп актуально, кызык болуп атпайбы? Ошол үчүн давайте кыргыз футболу жөнүндө сүйлөшөлү, кыргыз футболду өркүндөтөлү. Кеттик. Мисалы, вот сезон эми башталып атат, азыр байкасаңар керек, трансферлер кетип атат. Абдышата сборной Кыргызстана болуп калды. Жакында еще Бекжан Сагынбековду подписка кылып, Сагынбаев. Бекжан Сагынбаевду эми жазылды. Абдышата сейчас сборная Кыргызстана. Ушул состав менен буйрса 6 март күнү АФК матчта ойнойбуз. Буйрса, кутабыз. Жөн эле ойнойсузбу? Кандай ойлойсуңар? Ваши прогнозы. Тайчунг Футура Тайбэй мамлекетинен чыккан команда. Ал жакта мен карап көрсөм 8-9 эле команда бар экен чемпионатында. И то ошончо дагы Тайчунг Футура 6-5 орунда экен да. В принципе, утсак болот. Жо негизи Тайчунг Футуро былтыркы жылы 5-орун алышты. Ага чейин ошо Күмүшбайга ээ болгон. Ошондуктан Кубок АФК келбеди. Бул команданы жеңиш керек деп ойлойм. Бул менин оюмча Тайчунг Футурону утуп туруп, анан кийинки биздин ошо каршылашуубуз оор болот. Австралия менен мен ойлойм, ошо Австралия команда менен да, Централ Кост Маринерс чыгабы. Ошолор менен ойнойбуз. Ошол кыйын оюн болот. Бирок бул беттеште ошол Абдышата өзүнүн толук потенциалын көрүш керек. Анткени сиз айткандай ошо жана сборная Кыргызстан чогултуп алды. Демек чогултуп алгандан кийин ошондой оюн көрүш керек да. Мен ойлойм көргөзөт деп. Азыр ошо негизи мүмкүнчүлүк көп. Негизи эле оюн жакшы оюнда дагы үйдөн ойнойбуз. Жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Көрсөтүш керек. Негизи эле акыркы оюндарда байкадыңарбы, Абдышатанын оюну бир аз өзгөчөлөнөт. Биздин КПФЛ башка командаларга караганда стили Барселона, Сити, пас, контроль. Жок, чын айтканда, могу кыргыз футболунда мындай көзгө көрүнүктүү, мындай системалуу футбол эки эле командада бар, менин оюмча. Азыркы учурда ошол Абдышатада, анан Талантта. Эки эле команда. Мен өзүм ошо негизи башка командадан көрмөдүм, бирок чын айтканда ошол мындай көзгө көрүнүктүү, ошол чабуулга үмүт алган футбол ошол эки эле командада болуп атат, системасы бар. Бияктан карасаң, өзүнүн стили менен ойногон. Өзүнүн стили бар, өзүнүн ою бар да. Ошо бияктан Урмат Абдукаимов Талантта, биякта ошол азыр Ислам Ахмедов. Ислам Ахмедов башкармаштыруучу. Ага чейин ошо Желан Арикан сонун системаны коюп кетти. Мен ойлойм, ушундай командалар Абдышата башында эле 97-жылдан бери эле, илгертиден бери эле биздин футболго чоң салым кошуп атат. Азыркы учурда да ошо мен ойлойм, Абдышатанын күчү менен жаңы деңгээлге кыргыз футболу чыгат деп. Сөзсүз мындай даже карап көрсөң, Абдышатанын оюну ар бир позициясында өзгөчө күчтүү игрокторду бар. Защитадан баштап нападенияга чейин, даже жата калса вратарь дагы эң күчтүү оюнчуларды алыптыр. Анан бирок Тайчунг Футуронун дагы мындай недооценка кылбаш керек. Алар дагы аябай күчтүү командалардын бири. Ошонсу эмеде биз смело утабыз деген ойлонот. Потом утуп калсак, ё-моё. Кыргыздан ушундай менталитет бар. Бар. Агырынап кетебиз да. Чё там ой Тайчунг Футуро смело. Жок, сен Абдышата эмес, даже биздинчи. Полуфиналда намыс менен чыгып атканда, ой, смело намыс утат. 2 мүнөт өткөндөн кийин башталды го бизде МПЛ. 2 мүнөт өттү качат. МПЛ сразу. Бирок мында ойлоп көрсөңчү, Абдышата акыркы деле оюнда ушинтип недооценка менен чыгып туруп, биринчи 7-минутта деле биринчи ошибкадан, биринчи катадан биринчи гол кирди. Анын артынан дагы бир гол биздин Абдышата командасына гол кирди. Андан кийин уже Абдышата акындап позициялардан ойноп, жакшы пастарды чыгарып, өзүнүн тактикаларын колдонуп,
анан башкача күч дем күч менен баштап анан ошентип жетишти да, камбэк кылып артынан жетишти. Мен ойлойм Кыргызстан сөзсүз учуш керек, бирок недооценка болбош керек да, потому что тигилер дагы алар да даярданат, биринчи, экинчи орунда кетип баратат. Алар да даярданып келишет. Сөзсүз. Алар да тырышат. Аяктан даже биринчи деле санасаң болот экен. Улан Батыр беле группасынан чыккан. Экөөң бирдей эле да. Очкосы да бирдей, просто гол киргизген, өткөргөн неме менен бир гол разница. Буюрса, полуфиналга чейин чыгып, андан ары чыгып кетсе финалга. Вот ошол кыргыз футболунун өнүгүүсү эме болот да, показатель. Вот өнүгүп атат деп буюрса. Жок, ал эмес. Жок, азыркы жетишкендикте эле бул тарта биринчи болду да. Ну да. Ага чейин кубогуна. Дордой чыккан, алай жок эмегечи групповой этапта алайдар чыккан. Плей-офф биринчи жолу Кыргызстандын биринчи жолу. Тем более Абдушата биринчи жолу АФК чыгып атат. Ооба. И биринчи жолу уже сразу уже ушундай. Алчыда катып кетти, негизи сен айткандачы, булар деген канча жылдан бери чемпиондукту күтүп жүрүп, Да. эки жолу подряд алды. Мен билдим да сырын. Кубок АФК сразу чыгып кеттик плей-офф. Мен сырын билдим да, эме Абдушатан эмеге кетип атканчы, Жолтка кетип атканчы. Жаңы тренер келбеди, Ислам Ахмедов. 61 жыл төлөгөн да ал. 61 жылы эме Гагарин космоско учкан да. Була эми Абдушатанды космоско учурат да. 61 жылда бир нерсе болгон жокпу мындай? Что-то Атам төрөлгөн, да? Ахмедов атаңбы деп. Башкы нерсе 61 жашка чейин чыгып президент алмашат деген башка. Все, башка нерсе. Все. Бирок чынында Наблюдение бар да. Бар. Абдушата чынында эгерде ошол клуб жөнүндө айта кетсек, аябай күчтүү клубдардын бири болуп атат. Себеби булардын да полилери көп. Биз билебиз кантта өзүнүн бир отдельный городогу бар. Жакында байкасак, Дубльда кышкы не деп коет? Кышкы кышкы кубок да, зимнее первенство. Зимнее первенство, ошо орусчасы, кыргызчасы кандай болот деп билбей атпайм. Мелдеште койлу. Кышкы кубокта. Кышкы первенство. Биринчилик. Кышкы биринчиликте Рахмат. Абдушатан Дубльда биринчи орун алды. Бул дагы айтору келе жаткан поколение дагы аябай күчтүү чыгып атат да. Бунда Абдушатан салымы аябай чоң келечекечи биздин футболубузга. Жок, негизи чын айтканда эгерде кыргыз футболун айтсак, кыргыз футболунун азыркы курама команда, негизи эле кыргыз футболундагы көп оюнчулар, жылдыз оюнчулар эки эле команданын мүчөлөрү да. Бул Дордой, бул Абдушата. Эми академияларды карагандачы. Эми азыр чыгып келет сөзсүз түрдө да. Балким ошо Барселонадан чыгат, башка командалардан чыгат, бирок чын айтканда ошо Абдушата, Дордой ошол эки команда канча жылдан бери улуттук курама командага оюнчуларды даярдап келатат. Анан кийин быйыл ошо буга чейин Дордой эгерде көбүрөөк болсо, мына акыркы Быйыл Абдушата. Акыркы ошо 1-2 жылда көрдүк. Абдушата чын айтканда бул биринчиликке чыгып кетти бул жерден. Анан бул акыркы Азия кубогунда көрдүк. Кандай деңгээлди көргөздү. Кыргызстандын эң мыкты оюнчулары коргонуу жактагы Браузман, Жыргалбек уулу, Айзар, тияктан арасында Кайрат, Сагынбаев келип кайрат. Сагынбаев. Опять ё-моё, Сагынбаев. Демек, чынында бул деген системалуу өтө жакшы иш жүргүзүлөт Абдушатада. Эгерде башка клубтарда ошол кээ бир учурда бир оюнчуну ала калып, баштоочуну ала калып бир разовый акция болуп калат да. Абдушатада бул система болуп, көп жылдан бери тургузулуп келген, мындай өтө мындай акылга салып кылган иш да болчу менин оюмча. Эми оюңузду жыйынтадыңызбы? Жыйынтадым. Же бөлүп салдыңбы? Жок, тура эле. Жакшы эле. Жок, мен Абдушатанын негизи оюну тууралуу айткым келгенде ошо мен былтыр мен негизи кыргыз футболун азыр көп көрбөй калдым. Дордойдун оюндарын көрөм. Анан Дордой менен ошо Абдушата ойногондо муну байкасак, чын айтканда эми чабуулга Абдушата көбүрөөк барат. Оюнчулары топту көп кармайт. Булар деген ошо топту кармоодо өтө мыкты да. Анан мен ойлойм, быйылкы жылы Абдушата кайра эле претендент болот чемпиондукка. Анткени бул командага эң негизги менин оюмча оюнду жүргүзө турган оюнчу келди. Бул Алайдан Нурлан Сарыкбаев. Сарыкбаев менин оюмча бул футболчуну көбү азырынча биле элек, бирок бул оюнчунун чоң да бир кеңири эмеси бар, ийгилиги алдыда. Потенциал бар бул балада. Мен ойлойм, ошо быйылкы сезондо ошо борбордо Мусабеков, Сарыкбаев, Магомед Узденов булар көп нерсени алат. Анан кийин Азия кубогунда, АФК кубогунда жеңиш эгерде болсо, ошол үчөөнөн болот. Жана Кубок Азияда сөздөр болду эле го, лучше Абдушата эле барса болмок деген. Ошол эле барбады да. По сути, да. Ошол эле бир-эки игрок алмаштырсаң Абдушата эле болот. Жок, мен ошону жаман жиним келди, бирокчу. Ошол эле барбады. Бирок
Абдушатан стилин ойнобой калышты, КФКда. Чуть система башкача. Тренер эме да, Күшкүлерде мен оюн айтып кетейин. Мен деген азыркыга чейин ойлойм, эмнеге Джейлан Ариканды улуттук курама командага алып келген жок деген ой бар да. Джейлан Арикан кыргыз футболун билет, кыргыз менталитетин билет, Кыргызстанда жашаган, Кыргызстанды көргөн, кыргыз футболчуларын тааныйт. Ошол, мен оюнча ошол машыктыруучуну биз деген улуттук курама командага алып келсек, Абдушатан ошол оюнун алып келмек деп ойлойм да. Эми балким ал деле убактылуу го дейм. Убакыт менен боло турган нерсе го дейм. Балким кыргыз мисалы футбол деле Штефан Дарговичти чакырганда алар деле бир ой менен максат менен чакырды да. Башка жердики, башка орусча айтканда обмен опыты болсун депчи. Башка футболду көрүп келген, башка менталитет менен кишини чакырып, биздин балким өнүктүрүүгө салым кошо алабы деген эме менен алып келди да максат. Мында ойлоп көрсөң, Тарковичтин эле өзүнүн пландары бар болчу. Мында менин оюмчачы, жеке оюм. Тилекке каршы биздин көп игрокторубуз, көп оюнчуларыбыз травма алып калды, жаракат алып калды. Ошого байланыштуу бир-эки тактикасы иштебей калды дейм. Себеби Эрбол Атабаев, Шүкүров бул абдан биз үчүн чоң потеря болду десек да болот. Эми ошондой. Полян Карелин сборный. Ошо жүрөт алып Жок, мындай да. Ушундай калтыр жүрөкчү, дагы эле. Дагы эле жатабыз. Сборный курама команда. Абдушатан оюнчуларын айтсаң деле сборныйда айткандай болуп атпайсыңбы? Ошол нерсе болуп атат да. Бул эмеде болмок да. Мисалы, эгерде Абдушатандын стили менен курама командага ойногону, мисалы Кубок Азияга эме сыяктуу болмок да. 2010 беле Барселона. Испаниябы? Испания Барселона. Ошол 2008 Евро Реал Мадрид Барселона болуп калган да сборный. Бирок Барселона игроктор гол киришкен. Көрөкпөйсүңбү? Гол киришкен. Жалаң Барселона. Решающий именно игроктору Барселона. Андайга жол бербей койчу, пожалуйста. Ал нерсеге кирбей эле кой. Негизи инфраструктура боюнча буюрса Жалал Абад областында стадиондор курулуп атат, оңдолуп атат. Булар дагы биздин кыргыз футболго өнүгүүсүнө нормально эме да, алдыга болгон кадам да. Ошто Алайдын стадиону реконструкцияланып атат. Бишкекте дагы стадиондор курулуп атат. Негизи Бишкек проект башталды, Бишкекте адашпасам. Башталдыбы? Мен ошол жакта турам, бирок салып турат. анан токтоп калды. Билбейм. Мен жакта да, мен ошол жакта жашайм да, Орок жакта. Анан кийин баштаган жакшы эле. Жок, мен жакында эле эме көрдүм, жаңылык көрдүм, эмесин 4-3-3 Эскөлдүн стадионуна кирген боюнчабы? жок. Бишкекте эме көрдүм. Жалал Абадда стадион болду. Барселона. Кыргыз футболу, негизи футболду үч эле нерсе өнүктүрөт да. Бул деген ички чемпионат биринчи орунда. Инфраструктура болуш керек, анан кийин академия, кичинекей футболисттердин, кичинекей оюнчулардын академияларын куруш керек. Болду үч эле нерсе. Эгерде биз ошол үч нерседен турду болсак, биздин футбол өзгөрөт. Азыр бизде эмнелер бар? Бизде азыр каалоо бар, балким. Бизде каалоо бар. Желание бар. Үмүт бар. Ишенич бар. Претензиялар бар. Недовериялар бар. Ал андай нерсе боло берет. Ал претензия кылган негатив сөздөр ал боло берет да. Ооба. Жок, мен ойлойм, ички чемпионат азыр өнүгүп атат. Буга чейин бир убакыт болгон да. Ошол убакыт мен именно ошол убакта кыргыз футболун көрүп баштагам, 6 команда ойночу. 6 команда ойночу. 8 болду, 10 болгондо дедик. Азыр мынакей көбөйөт. Былтыр 10 болду. Быйыл эми 11-12 деп атат. 12 болот. Буюрса 20-га чыгып кетсе, как? Жок, быйыл эме болбоду? Мен кечирип сөзүм келем. Мен Каралтандын матчтарын көрүп турам да. Анан мага таң калыштуусу, быйыл Кыргызстандын ички чемпионатында биринчи жолу жана орусча айтканда стыковой матч болду да. Бирок стыковой матч эчтеке чечпей калды, билесиңби? Жок, ошо болгону сүйүндүрүп атпайбы? Команда мындай регламентте 12 дей турган болсо, мындай 13-чү команда келип атканынчы. Бири акыркы орунга ызкор менен ойнободу. Кимиси утса, 2 матч. Кимиси утса, Премьер-лигага кетет. Утулганы деген. Бирок окуйдан калып калбоду. Карабалты ыргыбайт деди. Карабалты утулду да. Карабалты утту стыковойдо. Карабалты уткандан демек калып калат чемпионатта. Бирок уткандан кийин мурасы жалко. Шунча жыл келатып, анан кийин чемпионатка анан кийин алар деле кыргызчылыкты алып кошуп калып. Буга чейин элесең, өмүр мындай болгон эмес да. Стыковойчу ушул жыл болуп, ушул жылы мурас чыкпай калса, обидно. Яман обидно болмок да. Яман. Азыр мурас составында Абдушатан оюнчулары, Антон Зимнин, Нухин, да, короче, эме да, популярный игроктор. Жалал мурасында, Кайрат Изаков. Тоже уже этот нормальный состав. Мне кажется, был, эмеде сезонда жакшы эле битва болот. Абдушатан менен, Мурасент менен талант жакшы чыгып атат. Ошол эле Дордой
ошол эле баарын айтып берем да ушунча болуп тур эми. Эми Алдияр Ошмугайт, Нефтяной да. Жо негизи айтпайсызбы, ушу 3 нерсенин бирөөсү ошо ички чемпионат. Ички чемпионат эгерде айтып атсак, мен ойлойм, жакшы эле деңгээлде азыр чыгып калдык. 20 команда көп болуп кетет деп ойлойм, чын айткандачы. 20 команда биз үчүн көп болуп кетет. Анткени эми элессеңиз, ошо 10 команда күчтүү болот, калган 10 команда өтө төмөн деңгээлде болот. Эми ошол команданы биринчи лигага эле ойнотуш керек деп ойлойм. Анткени алар деген элестет, ошол түштүк зонадан бияка чейин учуп келиш керек. Ал канча каражат кетирет ага? Келет дагы акча кетирет. Анан кийин кайра кетиш керек. Бул деген бюджетти, команда бюджетин өтө эле мындай чөйүп да. Мен ойлойм, ошо биринчи лигада алар кала бериш керек. Анан кийин мындай электен өтүп туруп, 12 команда тажрыйба топтоп, көп нерсе көрүп, үйрөнүп, бизде жаранда жокпу высшая туруп. лиганы, вторая лига деген. Улуттук лиганы уткан команда өйдөгө чыкпайбы премьер лига? Жо негизи логика караганда чыгат да. Мына былтыр ушундай эле болду да. Бирок эми алар деген каражат керек аларгачы. Взнос керек, каражат керек. Көп учурда ал каражат жок аларда. Ошондон чыкпай калат да. Кайра улуттук лигада. Башка команданын баары эле Абдушат эмес да. ар бир командага мененчи. ар бир командага еще өзүнүн полиси керек дегендей. Буюрса болгон оюнчуларга шарттар керек, командага шарт керек. Ошо шарттар керек. Поле боюнча талант жаңы поле салат өзүнө, искусственный поле салат экен го. Тоже, то есть. Да, буюрса ал жака дагы медиалик уюштурабыз, бар товарляк ойноп, бирок ичкырып турса ал реванш 10-0. 10-0. Жо ошол демек мен ойлойм азыр жакшы кадамдар жүргүзүлүп атат. Инфраструктура азыр курулуп баштады акырын-акырындан. Ошол эгер талант азыр курса, анан кийин ошол Жалал Абадта курулса, Бишкекте курулса, бул деген аябай чоң кадамдар. Негизи эме го дейм. 2019 беле? Кубок Азияга Кыргызстан биринчи жолу плей-офф өткөнү. Ошол нерсе чоң түрткү берген да, негизи футболго, кыргыз футболуначы. Ошол нерседен кийин биздикилер анан кыргыздар футбол ойноп үйрөнүп турбуз деген сыяктуу эме башталганда. Бирок ал нерсе кыска эле болуп калды чын айтканда. Эгерде ошону карасак, 5 жылдын ичинде ошондой эле абал болуп турбайбы? Чын айтканда ачуу айтам, бирок чын эле ошол 2019 аябай чоң мындай дүң болду. Андан кийин 5 жыл мындай кардинальный эчтеке өзгөргөн жок да чын айтканда. Ички чемпионатта эч көп нерсе өзгөргөн жок, кыргыз футболунда эч нерсе өзгөргөн жок. Мындай аз-аздан болуп атат, бирок мындай аябай бир алдыга кетип калып айта албайбыз да. Мен ойлойм, азыр баштап атат акырынданчы. Акырынан кадам. Же балким сен дагы да. Кубок Азияны уткандан эме плей-оффко чыккандан кийин көбүрөөк нерсе күтүп калдык да. Курамадан дагычы ошондон кийин эле булар чыгып атты. Эң башкысы мен да ойлойм, күйөрмандардан дагы балким ошол нерсе сезилет депчи. Себеби биз могу Алганын, Абдушатанын оюндарын көргөнгө барганда эл аз да. Киши барбайт да. Ошо сборный Кыргызстан ойногондо курама команда толтура эл. Толтура эл. А именно вот командалардын уровенде ашып кетсе бир 1000 киши потолок болбосо алар деле кыргыз командасы биздин ушундай чоң турнирде ошол эле игроктор, ошол эле игроктор. Ошон үчүн айтып кетпейлиби элибизге? 6 март барыңыздарды күтөбүз. Абдушата 6 мартка эл келет. Ишине анткени бул жерден бир гана Абдушат эмес, бул жерде эл Кыргызстан деп барат да. Кыргызстан намысын коргот да. Мен эмеге таң калган бир жолчу, жана бир сборныйдын матчы болду, анан кийин чыгып баратканда Эрнис Батыркановдон бирөө автограф алып атат, мен сүркө чыгып атты элдин баарычы. Ойлонуп калдым, Эрнис Батырканов халчыкта ойнойт Абдушатачы. Бул футболчу менен интервью сүрөткө чыксаң деле болот да, негизичи. Эгерде сен чемпионат Кыргызстанга келсең, бир оюнга, Абдушаттын оюнуна бар, ал матчтан кийин келет, өзү сен кучакта сүркө чыгып коет да. Бирок сен деген ошо бир жылда бир жолу барасың матчка. Ошондуктан сен ага жете албайсың да, Эрнис ошол убакта звезда да. А эгерде сен ага жума сайын барсаң, жума сайын чайла шерне ойноп кетесиң. Жана Европада бар да, support your local team деп коет да, анан кийин өзүңдүн жергиликтүү командаңа үйөрмандык кылыш керексиң. Например, Турцияда гана, Турция мага эмес, практикасы жагат. Алардын ар бир адамдын 2 командасы болот. Бирөөсү Европада команда болот, жанагы Реал деп коет. Экинчи команда өзүнүн жергиликтүү команда. Меники деле бар. Мен эле Челсинин фанатымын. Челсинин аябай фанатымын. Жакында чоо оюн көргөнбүз. Мен өкүңөргө аябай ичим боор атат, азырчы өкүңөргөчү. Кайсы ары менен кол бердиң? Мен жок акыркы эле матчта айта албайм. Канча деген акча менен. Айтып коеюн, ошо. Негизи Европада командаң болот, ага мындай футболду биз деген эмне менен жакшы көрдүк. Европалык командаларды көрүп жакшы көрдүк, туурабы? Бирок жакшы көргөндөн кийин негедир мындай ошол футболго мен деген мындай кандай десем, сопричастность деп коет го. Мен ошол футбол менен мындай бирге болгум келет да, ошол футболго жакын болгум келет. Ага канча жакын болосуң? Ал деген ошол футболду барып көрсөң.
Ал футбол кантип барып көрөсүң? Өзүңдүн командаңды барып көрөсүң. Демек, Кыргызстанда командалар карайсың, өзүң Оштонсуңбу? Реалдын фанатысың, же Барселона фанатысың. Барсага болеттесиң, анан кийин Ошто кайсы команда бар экен деп туруп, Ошто 2 команда бар, Алай бар, Ошмо Алдиер бар. Ошо командага барып көрмандык кылсаң, сен балким өмүрүндө Барселонанын же Камп Ноуга барбайсың. Бар, конечно, бош барбай каласың. А бирок ошо Ошмонун матчына жума сайын барасың, жума сайын ошо сенин кумирлериң ошол жакта ойнойт. Мен ушуга чейин 2014 жылдан бери айтып келем, Кыргызстандын футболуна келгиле, ички чемпионатты көргүлө, кызыктуу аябай. Көбү билбейт, көбү билет мындай. Ооба, деңгээли боюнча эми салыштырыш мүмкүн эмес да, деңгээли боюнча. Бирок мында адамдардын, футболчулардын футболго болгон мында каалоосу. Бромвичтин ойногонду көрүп атпайсызбы? Ма футбол деле эмес да, сен айткандыр. Футбол деле эмес. Бирок каалоо бар турабы? Эме айтып атасың. Вест Бромвичти айтып атасың. АПЛ 2 дивизион. А вот МФЛде Бромвичти көрсөң, ал Ошо, бирок мында карасаң, көрүнүп турат да, балдар ойногусу келип атат. Кандай желание менен ойноп атат. Ошону көрүп алып, суктанам да, мен Бромвичтин ойунун көрүп кызык. негизи эме МФЛди ула береличи. Кыргызстан Бромвич эмес. Мындай эме болду да. МФЛ жаңы биринчи сезону, биринчи жылы МФЛ кадимкидей дуң болду. Элдер кызыкты, кадимкидей трансляция бар, комментаторлор бар, эл бар, көрмандар бар. Анан ошол жерде балдар өздөрүн көрсөтүп, кайсы командалар айтып эле коем, бир командадан бир игрок ушундай бир жакшы ойноду МФЛден. Өзүн көрсөтөт, кийинки сезон эме ички чемпионат Карабалтада ойноп жүрөт го. МФЛден өткөн. О, уровень. МФЛдын эмесин көрдүңбү? Влияниясын. Бир командасын игрок мен билет экенмин, ким экенин ал. Ырыскелди деген, эгерде адашпасам, бою кичинекей бала. Айназымада. Бирок ал Вестерден Ал өзү эмеси бар, фундаменти бар бала. негизи ошо Болгон ички чемпионатта жок болчу да. Жоголуп кеткен. Бияктан командага кошула элек болчу да. Анан келди МФЛ ойноду. МФЛ өзүнүн жанындагы эле ойноп жүргөн балдарына караганда мындай на голову выше ойнойт. Жана Круз деле бар го жана. Крузду көп жана ошо МФЛде жүрүп, топ тиминде көрүп, деп атчу. Анан мен мурун немеден көргөм, Нефчиден көрчү мурунчу. Мен ойноп жүрчү да. Анан кийин Немеси базасы бар. базасы бар. Бирок Нефчиде, кадимкидей эле Нефчи командасы. Нефчи, по-моему, Нефчи. Анан кийин ошо МФЛдан жылдыз болду, деп калдым мен. Көп киши МФЛден таанылып атпайбы? Ошо айтпайм, ошо МФЛ жакшы. Анткени МФЛде шоу бар да. Шоу тигинде, мындай, а КФЛде анчалык шоу жок. Жок, мен Анчалык реклама жок, пиар жок, мен оюмча. Эмеде МФЛ болуп жүргөн учуру жайында мен школьница кыздар го дейм. Бир экөө келет мен менен учурашып атпайбы? Анан, мен сизди тааныйм деп атпай беречи. Мен ойлодум балким, тамаша YouTube, юмористический биздин проекттер го десем, айтып туруп. А бизде Бромвич командасынын медиа жагын караган Атай деген врач бар, тиктокер бала бар да. Көрсө ошол. Мен үчүн азыр 2000 деген бар эле мындай да. 2000. Анан көрсө ал Атайдын эмесин, Атай Бромвич командасына реклама кылган үчүн анын тикток аркылуу бизди тааныйт экен. Мен сизди тааныйм деп атпайбы, мен жана сразу кетти да, бияктан балким бияк варианттар кетип атсам, сиз Бромвич командасына ойнойсузбу деди да. Мындай кызча. Асыл канча жылдан бери жүрөт ушу темадачы, тааныбайт элим бар. Бирок эмнеси жакшы? Тааныбайт эле? Медиа лиганын эмнеси жакшы? Бул жакшы контент. Өзгө сүйлөшөр эле. Кеттим мен. Жакшы контент тартылган. Ушулбу? Основать вообще. Сөз берип коюнчу. Кесип койгула. Медиа лигада эмнеси жакшы? Бул жакшы контент тартылганы. Профессиональный комментаторлор келип, профессиональный видеосъемка кылып, ошол аркылуу дагы көбүнчө игроктор өзүнө хайлайт жасап, анан башка профессиональный клубтарга барып көрсөтсө болот да ошол нерсеничи. Бул бир өзгөчө түрткү, өзгөчө футболго, биздин футболдун келечегине жакшы түрткү, жакшы жардам берген нерсе да медиа лига. Медиа лига болуш керек. Медиа футболдон коркпош керек такырчы. Көбү коркутпайбы, медиа футболду бузат депчи. Вообще бузбайт. Мындан коркпош керек, буга барыш керек, муну колдош керек деп ойлойм да. Бул нерсе дүйнө жүзүн азыр калыптанып, каптап кетти да. Бүт Испанияда бар, Россияда бар, Америкада бар. Чемпионат мира отпайбы медиа футбол боюнча. Мен кадимкидей көрөм, мына мисалы Роналдиньонун командасы менен Каканын командасы ойноп тур дегенчи, кызык го. Мен жана айтып кетип атпаймынбы, МФЛ ушунчалык азыр эме, популярность набирать этип атат. Кыргызстандын команда ойноп жүргөн клубтагы балдары сборный Кыргызстанга барып 5 матч өткөрөт. Улуттук курамага. Анткени МФЛдын регламенти менен эгер ойноп жүргөн профессионалдуу игрок
курама командада 5 матч ойносо, ал медиа лигада профи игрок эмес, как медиа игрок катары зайыпталат да. Бул ошо медиа игрок болоюн деп аракет кылып жатат да 5 матч. МФЛ ойнойт да. МФЛ ойнойт деп. Улуттук курамада 5 матч эптеп өткөрүп. Мейли, эменчи, азыркы учурда сезон жаңы эле башталып атат, командалар өздөрүнүн жаңы оюнчу, жаңы таланттарды издеп аракет кылып атышат. Силердин оюңар боюнча ким азыркы этапта КПФЛга биринчи орун алганга претенденттер, эң башкы претенденттер? Мен жеке оюм бул Жарам, неге? Абдышата, Дордой, анан Мурас Юнайтед деп ойлойм. Себеби Мурас Юнайтед менен Абдышата былтыркы жылы кубоктон көргөнбүз. Аябай жакшы оюн өткөрүп, бирок тилекке каршы Абдышата утулуп калган. Же тилекке каршы эмес. Бирок Абдышата утулуп калган, бирок Абдышата мага жагат. Себеби ар бир позицияда жакшы игроктор бар, оюну соң көрүнөт, жакшы көрүнөт. Дордой эмне үчүн? Дордойдун оюнчулары дагы жакшы подписание болду бул жылда. Мен оюмча азыркы тренери жакшы тактиканы түзүп, ал дагы жакшы оюнга көрсөткөнгө аракет кылат. Мен ойлойм, Ким прорыв болот деп ойлойсуз быйыл? мен күтүшүм боюнча Мурас, биринчиден Андрес Канчельскис ошонун эффекти ойноп кетиши мүмкүн. Азыр башкармаштыруучу болду. Канчельскис Манчестер Юнайтеддин легендасы, вообще СНГнын легендасы, футбол легендасы. Бирок бул жакшы маштыруучу деп айта албайм. Бирок мен ойлойм биздин деңгээлде жакшы эле болот. Экинчи сөзсүз түрдө бул, 3 команда айтып кетейин. Бул деген ошо Мурас, сиз айткандай эле Дордой, оюнча анан кийин Абдышата. Бул үчөө явный претенденттер да. Анан кийин прорыв болуп кетиши мүмкүн. Мен ойлойм талант. Таланттын оюну жагат мага. Эгерде талант өзүнүн ошол скамейкасын жакшыртып, анан кийин бүт толук сезонго команда физикалык жактан даяр болсо, бул команда көпкө барат. Бирок тилекке каршы азырынча андай болуп атат. Балдар жаш, өтө жаш да. Анан кийин эгерде алар ошо такшалып, тажрыйба топтоп, эгерде мындай өзүнө ишенип барып мындай булчундагы толсо, бул командадан көп нерсени күтсө болот. Анткени бул командада Урмат Абдукеримов бар. Мен ойлойм ушул командалар быйыл жакшы жыйынтык көргөзөт. Айта кетсек, Урмат байке быйыл Кыргызстандын эң мыкты машыктыруучусу болгон. Так что билип жүргүлө. Back National Промич. Абдышата менен Дордой Грант катары да Реал Барса сыяктуу бул приоритетим кетет. Бирок мен ишеним түрдө күткөнүм, мен Жиронада көргүм келип атат Карабалтаны. Ошо бирөө ушундай болсо. Мен Карабалтадан күтөм, Карабалтадан ишенем. Буюрса жакшы игроктор бар ошол Тастемиров, Бекжан Урманбеков деген сыяктуу. Брачка ойнойбу же? Мен өзүм Карабалталыкмын да. Эми түшүнүп неге? Жок, Дордойго деле Мурзаев үчүн көрөм оюндарын. Айта берейин. Айтор. Абдышата эмне үчүн көрөсүң? Абдышатан футболдук клуб катары көрөм. Карабалта өзүнүн жергиликтүү клубу, мындай көрмандык кылган. Дордойдо Мирик байкем ойнойт. Абдышата, вот, мындай клуб катары Абдышата. Мураста Зелимдиктин ойнойт, алды Карабалталык. Андай көрмандык кылып. Анча жакын. Кандай болсо мен деле Бурана Токмок буюрса чемпион болот биринчи лиганын эмки жылы, эмки сезондо КПЛга чыгат деп ойлойм. Карабалта алсын, анан кийинкисин серик бере берели. Жок, Карабалтада высший лигада, биринчи лигада биз силерге мешетпейбиз такыр. Достор, айта кетсек, буюрса 6 март күнү стадион Спартакта саат 6-да Абдышата Тайчунг Футур ойнойт. Бул АФК кубогунда Кыргызстандын командасы биринчи жолу чыгып атат. АФК кубогунун полуфиналы, жарым финалы деп койсок болот. Ошондуктан келиңиздер, билеттерди алыңыздар. Болгону 150-200 сом эле. Келип Кыргызстандан чыккан команданы колдоп кетиңиздер. Вот как раз биз ошону азыр сүйлөшүп, колдоп кыргыз футбол жөнүндө талкуулап проблемаларын чечип атабыз. Кыйын болуп. Да, эмнени чечели? Стадион салып койлу? Мен бир окуя бар да, ушундай эле сыяктуу окуя. Биз ушу 2011-жылы одноклассник дүң болуп аткан кез болчу. Анан кийин одноклассникте мен өзүм Роналду фанатымын да, Криштиану Роналдунун. Анан Роналду ошол убакта тиги Реал өткөндөн кийин Реалда көрмөн окуп калгам да, кичине анча-мынчачы. Анан эме да. Ошол период да. Ошол период. Роналду ойногон период эң көп чемпион калган убакытта да. Анан ошол убакта одноклассникте группа болчу. Эме Реал Мадрид фанс Кыргызстан деген. Толтура фанаттар, 500-1000ге жакын фанаттар болчу кыргызстандыктар. Анан кийин ошол убакта биз деген Реал матчтарын талкуулап, ушунду сүйлөшчүбүз да көп. Анан бир убакта ошол эме болуп калды, бир 2 айдан кийин 2013-жыл Кыргызстан Азербайжан оюну.
негедир бирөө ошол теманы айтып кетти. Жигиттер сонун ошо Реал Мадридти көргөнүбүз жакшы, бирок Кыргызстан ойнойт экен деп келе чогуу карабыз деди да. Бирибизди тааныбайбыз такыр. Кел макул деп анан кийин ошол жактан бир топ уюшту. Биринчи топ уюшту. Биз атыбыз да жок болчу, эле баннерлерди чыгардык, ырларды жазып чыгардык. Анан ошондо Кыргызстандын футболунун тарыхында биринчи жолу ультра сектор кылдык. Сектор кылып, анда ошо 4-чү сектор болчу, ошол жакта кылганбыз. Анан кийин матч бүттү, эйфория, кадимкидей бирок уткан эмеспи, 0-0 болду эле. Анан кийин эйфория болуп атат, группада чөчөтөбүз, талкуулап, анан кийин жигиттер кыргыз футбол сонтура келе колдойлу деп туруп, анан кийин ошодон кийин биз группада талкуулап туруп, ар бирибиз бир команданы алып алганбыз. Бөлүнүп кеттик кадимкидей, чачырап кеттик. Кантип перемешка кылып? Жок, ар бири өзү жазды. Да, тандап өздөрү тандап баштады. Ал учурда топ лига болчу да. Топ лига болчу, топ тандадык. Мен ошо алга деди, бирөө алай деди, ошентип Карабалта, Абдышата кетти, мен Дордойго кеттим. Дордой анткени мен Дордой өзү жакчы мага, Сыдыковдун фанаты болчумун. Дордой жакты, Дордойго кеттим. Анан кийин эң кызыгы ошолор топтор көпкө чейин жүрдү. Алайда South Side деген эме бар болчу. South Side? Южная сторона. South Side деген ультрас движение ачылган, кадимкидей. Абдышатаныкы да ачылган ультрас. Карабалтаныкы ачылган эме деген. Акс деген. Аксферм. Акс эме да, балта да, Аксферм. Black балта. Да, ошондой болчу да. Алгандык эме болчу, сектор 312 деген. Биздики ультрас Дордой болгон да, yellow, blue, желто-синяя банда. Анан бөлүнүп кеттик. Эң кызыгы азыркы учурда ошол топтон калган балдар Кыргызстандагы эң белгилүү, эң популярдуу пабликтердин башчылары. Проспорт, Кыргызстан Проспорт билесизби? Жана Манас деген бала алып барат. Кыргыз футболдо Бекбол, кыргыз футбол бар го кадимкидей эле. Ошол Көкбөрү KG деген бар. Эң Көкбөрүдөгү эң масштабдуу эме ушу топта. Ошол Элеман, анан кийин Тулпарс деген, то есть ошол балдардын баары бөлүнүп кетип, анан кийин актан болбой калды, бирок медиа кирип кетишти да. Медиага кызыгып кетишти, медиадан азыр иштеп атышат. Неге болбой калды? Неге ушунча күч кирдирип анан? Мындай экен да, биз ошол биздин ультрас Дордойдуку ошо 2017-18ге чейин жүрдүк. Анан кийин балдар чоңойуп баштады. Биз 16, 15. Ошол поколение болуп уже. Муун өсүп кетти да. Муун өсүп кетти. Үйгөлүк абал келип калган. Ошо муну алмастырганга аракет кылганбыз негизичи. Ошо балдарды алмастырганга аракет кылдык. Жаш балдар келип баштады. Бирок негеде бир убакта биз кеткенден кийин аларда кызыгы жок болуп калып, алар да калып калышты да. Анан ушундай болуп калды. Алайда аракет кылышты, көбөлө жүрүштү, бирок алар да жолуп кетти. Иштеп кетишти, тинип кетишти. Биз жумуш болуп алек болуп калдык. Карабалтада ошо ойдон жоголду. Единственный Абдышата балдар дагы эле барат, бирок аякта көбүнчө жанагы ошо улуу байкелер да. Улуу байкелер барат, анан топ эң уюштурулган топ азыркы учурда Абдышата. Мен ойлойм, эгерде балдар ошондой азыр аң сезимге эгерде түшүнүшсө, адамдар бизде Кыргызстанда түшүнүш керек. Бизде Кыргызстанда футболдор көрөт, аябай көп көрүшөт. Ойнойт, көрүшөт. Эң көп ойногон бизде. Коробкаларын баары занят. Ошо место жок экен. Место жок. Мини футбол толда. Демек потенциал моюнча да ошол адамдарды стадионго алып келиш керек. Сен жумушуң деп. Жок, маркетологдор жумушу да. Жок, мындай болбойбу? Стадион маселеси да чечилет да биз келсекчи. Азыр бүт футболдун клуб чогулуп, бизге жаңы стадион керек дейт, анан стадионго киши келбесе эмне керек болот да? Стадион сага эмне керек киши келбесе? Бирок эгерде стадион салсак, элдер стадионго кызыгып келишет. Стадионго кызыгат. Стадион соңгунда стадион кызыгат келет. Стадион келгенден кийин сервис ага берип койсоң, какой-то сервис берип койсоң, кызыктырып, аны калтырып койсоң, ал футбол кызыксызбы карабайт дагы, ал ошо атмосферага келет. Ошо футболдо эле атмосфера, отурасың там канча бир 2-3 миң киши кыйкырып эме алса, баргансыздар эми Европада матчтар. Там же концерт го, любой футбол деле көп кызык эмес там. Концерт там ошо. Европа эмес, жактын кылы. Жок, Абдышата. Мен ошо көп Абдышатан өзү жагат. Мен мурун ошо алып барчумун да, комментатор болуп жүргөндө, биз топ лиганы алып барчубуз. Анан кийин бүт стадиондордун баарын көрдүм. Бүт стадиондордо матчтын алдында жөн эле музыка окуп атат да. Музыка окуп, анан кийин балдар разминка кылат башталат. Абдышатада ошондой эле оюн ойнотуп, бизdeки кылып жанагы диджейлерди алып келип, башкача музыка. Интерактив, оюн. Интерактив болчу да, адамды элди кызыктырчу да. Анан кийин эми кан чоң шаар эмес да. Элдин эң башкы мындай эме воскресенье, суббота күнкү кызыгуусу, хоббиси бул футболго барыш. Ушундай болуш керек да, мен оюмча. Жок, анын Абдышатанын плюсу эмне болбойбу? Башка бирде командада жок нерсеси, мен билишим боюнча. Абдышата, мисалы, сборный эле ойнобойт да, клуб эле эмес да. Абдышатадан буту баскан баладан баштап ветерандар үчүн ойнотпойт. Баарында бар да футбол кызыгычы. Биз деле канча барып келдик, мисалы, Бромвич медиа командасы катары, жолдоштук беттештип. Абдышата корос, ветерандар менен ойнойсуң.
мындай карап көргөндө даже кант каратканда кантка именно киргенде кичинекей балдардан баштап улууларга чейин канттын формасын кийип жүрөт. Байкадыңар беле? Полилерде кичинекей балдар ошо канттын формасын кийип, эме Абдышатан формасын кийип, Там ушул факт, канттагы балдарга футбол академиясы бекер. Бекерби? Бекер. Келип, полный кийип берет. Сразу куртка, экипировка, форма ойнап. Ал эми ал само собой да кайер жерде мүмкүнчүлүк болсо ошол жерге бар да. Мисалчы. Бирок ошону кылып берип аткан эме сонун нерсе болот атпайбы? Ошол мүмкүнчүлүк түзүп берип аткандачы. Мисалы кант самый футбольный город да. Футбольный город. Ошо мүмкүнчүлүк бар. Демек ошону колдонушат да. Жок, биякта көп нерсе эмен зависит этет, оюмча, ошол меценаттан. Көп нерсе ошо Советбек Абдышевичтин, Сакибаевдин көз карандыда негизичи убагында мен ойлойм ошо кыргыз футболу сактап калган ошол Сакибаев менен эле Салымбеков. Эгерде ошол эки инсан болбогондо биздин футбол азыркыга чейин мындай түрү калмак эмес да. Ошол Монголиядай болуп калмак биздин футбол. Бул эки киши кармап азыр келди да ошол абалга. Монголияда кандай? Монголия футболу эми кечирип кой. аларда меценаттар. Аякта Советбек Абдышевич жок просто ошо. Айырмасы ошол да. Канча команда бар Монголияда? Чемпионат билбейм мен, негизи айтам да, Монголия футболу менен. Да, жок көрмөйт го вообще да. Бир команда чыкты го, Улан Батыр бир эле командасы. Жок, мен полиясында көрөм, жок, анча эле эмес негизи. Жок, айтпайм ошо, ушундай фанат да керек. Мен элек ошондой фанат Ошто пайда болсо дагы бирөө, Таласта пайда болсо, мына Кара-Балтада бирөө пайда болсо, мынакей өзү деле Бек мырза Буромбичти спонсор болуп атат, эми биякта Кара-Балтадан эле спонсор болуп койсо болуп турабы? Буйрса. Ошол деңгээлге жетебиз. Ошондой эгер адамдар пайда болсо, анан кийин элдер кызыкса, эмнеге? Карасаңыздар, компания эгерде спонсор болуп командага жардам берем десе, эмнегенин аркасынан келет? Алар деген аудитория болсо керек турабы? Ал аудитория деген, ал аудиторияны команда өзү кылыш керек. Эгерде, например, Абдышатанын бир 50 000 фанаты болсо, любой компанияга спонсор болсо келет турабы? Анткени эмне деген аянча бул? Эмне деген аянча? Ошондуктан биз деген элдерди акырындан полияга алып келсек, элди көргөзсөк, анан кийин спонсорлор пайда болот, анан кийин акырын командалар өнүгөт деп ойлойм да. Ушул жакта дагы бир мындай идея бар. Негизи бир эле жактан эмес, экинчи жактан да келиш керек да. Биз ар дайым күйүп отуруп атпайбыз, мисалы Абдышата деп барып 6 март колдоп, ары бери жаккачы. Эми азыр вход билет 150 сом, 200 сом, Ошондо бекер деле кылса кандай болот деп ойлойм да. Себеби ал акчадан байып кетпейт. Регламент бар го эми? Регламент эле жок. Бекер билет не ценится. Эме да эмес болуп жок болуп калат. Эмне эле? Баркын билбей калат. Баркын билбей калат да. Эми 150 сом эме жок. 150 сом ал чогулуп ашып кетсе көп акча чыкпайт. Бирок уже билетин алган, билет алдым, 100 сом кетирдим, мен барайын деген бар да. Это Гюрмандан футболго болгон вклад. Да, по-любому алга мисалы 1000 киши келип 150 билет алса, ал полный ошол матчтын расходун жаппайт баары бир. Кичине вот ушунчалык процент. Это чисто чтобы культура. Жок дегенде ошо стадион светин жаап кетет эмес. Эмнени? Свет менен. Жок, максимум ошол. Максимум. Бул эме да. Айтып коеюн да. Именно пока башкалардын барган матчтарга КПФЛ бекер эле вход. Бекер эле. А Абдышатан матчтарыныкы уже 50 сом. Потихоньку эта культура начинается, да? 50 сом, потом 100 сом. Это ар бир эменин фанаттын клубка болгон салымы болот да. Балким аябай белгилүү да игроктор керек. Мисалы Интер Майаминин оюндары мурда 20-30 доллар болчу да, 40 долларга чейин. Месси киргенден кийин азыр билет таппай атабыз, 500-400 долларга чейин болуп атпайбы. Балким Кыргызстандын командаларына ушундай белгилүү игроктор керек. Мисалы медийкалар. А медийкаларды игроктор өздөрү кылыш керек. Гол киргизди, не знаю, что-то придумал. Гол киргизди, шоу, что-то хайп. Бизде эме жагы да бар да. Ал жагы да бизде азыр эми эле башталып келе атпайбы. Мисалы ошол Бекс деле ультрас болуп жүргөн учурда азыркыдай контент кылган азыркыдай мүмкүнчүлүк болсо чоң академия калмак да. Армия болуп калып калмак азырчы мисалы. Ого, мен ойлойм, медийка керек сөзсүз түрдө. Мына карасаңыздар, бул подкаст сиздин азыр дивандын эксперти. Эгерде бул подкаст эмеде болсо, өнүккөн футбол мамлекетинде болсо, маякта канча деген студия элдер отурмак могу жерде. Просмотр 50 000, 100 000, 200 000 болмок турабы? Эң аз дегенде. Эң аз дегенде болбой калды. Бек келди дегенде болмок да. Просто бек келип калды да. Жалгыз келди дегенде, өзү отурат дегенде. Ошондо болмок да. Демек ошо медианы көтөрүш керекпиз да. Убагында Өзбекстан менен Казакстандын практикасын алсак, алар деген кантип адамдарды алып келген трибуналарга. Өзбектер Ривалдуну алып келишкен, Зикону алып келишкен,
казактар аршавин алып келишкен. Мен ойлойм, эгерде биз ошондой бир жылдыз таап алсак, сиз айткандай эле бир жылдыз таап алсак, ал 200дөн алып келбей, 200дөн алып келген өтө оор маселе да болчу, өтө оор маселе да. Аны моундай айланыш керек, кылыш керек. Тияктан бирөөнү алып кел. Бразилистер, белгилүү бразилистер, алар жашоосу эле кыйын негизи, алар көп ичеткен, чегеткен тилекке каршы. Аларды мындай жакшы акча берип койсоң келе берет негизи. Канчелески тап келдик кой, Кудай ырбады. Канчелески тап келдик. Роберто Карлос жүрдү анжыды да. Ошондой эле. Анжы көп берген агачы негизи. Биз көп бере албайбыз, бирок ошентип мен ойлойм, бир жылдыз алып келе алсак, Александр Глекке окшогон, бирдеке окшогон алып келе алсак, бир хотя бы старикте, yo хотя бы мына уже болбой калган жана Абилардо деген бар эле адамдар. Зато бразилец дегенчи. шоу хотя бы мисалы карап калган Роналдиньо үчүн эле канча стадион келип анан келбей алды го. Зато Роналдиньо үчүн келди да бардыгы. Жок, ошол үчүн Казакстан блогерлери менен даже кырылып кетишпеди. Бир Роналдиньо үчүн. Тура, ошондой бир игрок алып келишек да, хотя бы ошого ошол игрокто көрөбүз деп канча киши келет. Анан сай. Ошол калкпаш үчүн биз деген ошону иштеш керек да, команда иштеш керек. Условия бериш керек. Эгерде бербесең, ал игрок кетеринен кетип калат. Мисалы, могу футзалда Кыргызстан футзалы условиясы бар. Мисалы, Газпромдо келсең, адамдар ар дайым толук, орун табыш, оор, ичинде баардык нерсе бар. Буфети бар, охранниги турат, кадимкидей бахила берет. Кирсең таптаза, отурган жери жакшы, жылуу дегендей, кышында дагы, жайында дагы ар дайым көрсүң болот. Неге футзал көбүрөөк көрөт? Большой футбол. Условия бар да. Ушунда ойнойт көбү менин оюмча. Жок, андан дагы Мини футбол көп ойногон үчүн футболго да барышат. жок, эме дагы да. Жок, футзал өзү эме да. Мисалы, футзал баягы кыска да. Бат бүтөт. Аз оюнчу, мындай көбүрөөк гол кирет, баягы эң бат оюн да. Баягы быстрая игра. Анда болсо дүйнө жүзүндө эле бар футбол ойнойт да. Көрбөйт да футбол эч ким. Ошо. Большой футбол чоңураак көбүрөөк болот го, я. Эми ал жакта башка чоң футбол ойногот атпайбы? Bizde Bizde көп мындай бир эле уровень эле. Качан карасаң, чоң футбол берасыз. постоянно полный стадион, орун жаппайсың, хотя алар деле эме да, вход платный да. О. Мен акча төлөп кирем ал жака 100 сомдон. Бир матч 100, эки матч көрүп калсаң 150 сом берип кирсең болот да, сүйлөшүпчү. Любой жерде. Жок, мисалычы, могу алган оюнуна көрсөңчү, барыпчы, отурганга эми это не секрет да. Отурайын десең, кир, бирөө сен артыңа өтөйүн десе, сени аттап өтүш керек. Ар дайым мусор, билбейм, мен балким өзүбүздөн башташ керекпиз. Бирок ошол нерсе даже бирөө ал жакта туруп бизге пакет берип турса, астыңарга салып турууга депчи. Ошол дагы бир түрткү болот деп ойлойм да. Пакеттен көрө нормально. Болуп калсын, ошо пакет. Салыштырууда бир аз эмерээк болуп калат, транш болуп калат да. Анткени баягы Газпром жаңы здание жабык эме болуп атпайбы. Имараттын ичинде да футбол болуп атат да. Ошол үчүн имараттын ичи болуунун шарт болот ал жерде. Ачык стадион, эски стадион, еще алганыкы, мисалы, алга жөнөтсөз болот. Мисалы, ошо университеттин эмеси болчу да. Анын анчалык бюджет бөлүнбөйт да. Демек, инфраструктураны эгерде биз жакшыртсак, адамдар келет экен да демек. Сөзсүз. Адамдар келет экен да демек. Эме деле да, торговый центр ачып койдук го, мындай Бишкек партиясы. Кирип атпайбы эле. О, Бишкек торговый центр. Кача мен ойлочумун эмне? Ким бармак эле депчи, ошакта тигилер магазинде турат. Ким алмак эле дордой турганда депчи. Барып алып чыкпайбы? Мисалы, могу Анан дагычы, эл талпа мындай бир жолу бир окуя болгон, талпа кетип баратат да. Анан каяка деп бирөө сурак угуп калдым, бирөө каяка? Бишкек парка жылын боло алчы дейт. Мындай албайт жөн эле бирок эл толтур. Жылын боло алчы. жок, айтып атпайбы, мына өнүксө инфраструктура жакшы болсо дегендейчи. Барсада жакында эле бир оюн болду. Ошо медиа эки команда ойноду. Кыргызстандан бир команда ойноду, анан Өзбекстандан бир команда келип ойноду. Ошо Баха Джокен билем, экинчи команданы билбейт экен. Ошол учурда өзүңөр байкадыңар, эл көп келди. Эл көрдү. Себеби эмне? Барселонага барып матч көрдүм. Барселонанын ичи еще жакшы да, отурган, мындай бүт жактары жакшы да. Балким бизге да Бишкекке ошондой крытый стадион керек. Ошондо жакшыраак болот дегендей. Буюрса Барселона салып атат, буюрса мамлекет да салып атат. Буюрса стадиондор ошондо көрөбүз да, вот стадион салынат, анан көрөбүз чыныгы кыргыздар вот футболго келип көрөбүзбү, көрбөйбүзбү, колдойбузбу. Бир чети жалоотко салганда туура болду да. Бизге баарын эле борборго эмете бербейчи, регион жакта дагы мындай көтөргөнгө дагы. Анан экинчи оюн бул эме да, свет маселеси. Мисалы, биздин командалар кайсы учурда ойнойт?
мындай түштө ойношот да. Түштө көптөр окууда, көптөр жумушта. Убакыт Көптөрдө түштө мисалы ар кимдин ар кандай иштери бар дегендей. Эгерде кечинде болуп, свет сонун болуп турса, балким элдер жөн эле сейилдеп жүргөндөн көрөк, бас бүгүн биздин Абдышат ойнот, барып көрүп келели. Сен да жумушта эмессиң, мен да жумушта эмесмин. Каякта компьютер ойногондон көрөк, Sony ойногондон көрөк барып ошол матчты көрөбүз дейт. Балким ошол матчтарды кечинге кылып, прожекторлор менен свет берсе, элдин да мындай маанайы көтөрүлүп, мисалы жайындачы көбүрөөк элге бара турган жери барып. Мисалы көчө күнү мен каяка барам, досторум каяка чакырсам деп отурдум. Бизде кафе, караоке, кинодон башка эчтеке деле мындай Сонянын. Мындай балки футбол болсочу, бас футбол көрүп келебиз дегендей мындай деп бирден чипс алып же бирден шаурма алып ошол жакта көрүп байлайт этип отурсаң, бул өзгөчө бир рахат деп ойлойм да. Адамдын мына культурасы, маданиятка мындай акырынан биз кириш керекпиз да. Мунакы жанагы Турция болобу, өнүккөн футбол мамлекеттеринде бул деген кадимкидей маданият да, бул маданият. Бул даже дин керек мамлекеттер, бул дин да булчу. Бразилия, Турцияда дин да алар үчүнчү. Бул деген алар үчүн мындай эң чоң рахат, бул деген жуманын аягында футболго көрүш. Болду, ошол эң чоң рахат. Биз эгерде ошону акырын алып келсек, эми билем азыр жаңы биздин федерациянын президенти Камчыбек Ташиев болду. Ал айтты ошо кичинекей баладан баштап карга чалгачы футбол ойнойт деди. Эгерде ошол концепцияга ишке ашса, ошондой эле мамлекет болсо. Эми ал эме майында айтты да. Мен ошо кичинекейден баштап улуу киши футбол ойнойм деген баарына мүмкүнчүлүк беребиз просто. Ошондой болсо жакшы. Буюрса футбол. Мектептерден башташ керек да, кружок. Ар бир мектепке поле салып берип, ар бир короче, КФЛ бастайм ушундай эзе. КФЛ бир темадан баштайсыз да, анан кийин кетти го андан ары уже кыргыздын футболдун проблемасы. Достор, айтып кетүүчү нерсе, буюрса 6 март күнү барыңарыңыздарды чакырабыз. Абдышат Атачук Футуру АФК матчына билеттерди алыңыздар. Буюрса биз силер менен 10 билет ушул выпуска разыгрыш кандай кыргызча ойнотобуз. Комментарий жазыңыздар. Буюрса 4-5 мартта рандомно түрдө силерди удуучуларды аныктайбыз. Ал эми биздин бүгүнкү конокторубузга, биздин бүгүнкү чыгарылыштын башкы демөөрчүсү Nitro Fresh-тен силерге белектер бар. Тек алып берип койсуң. Кичине белектер Абдышат компаниясынан. Ушуларды кийип, буюрса силерди 6 март стадиондон көрүшөбүз. Айткан сөзүңөр бар болсо, камерага карап сүйлөп. Болгон эле көрөрмандарга көбүрөөк комментарий калтырылат. Себеби канчалык көп комментарий болсо, ушунчалык көп мүмкүнчүлүк, эгерде рандомдо болсо, эми түшүнгөнүм боюнча. Буюрса чогуу бирге баралы. Сөзсүз түрдө барабыз. Абдышаттан колдойбуз. Анткени жалпы Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын намысын коргой турган команда. Баралы, балдарга жеңиш берели. Буюрса жеңиш бизде болсун. Команда экенин сразу билип калды. Сразу даяр сөздөр го. Мен ойлосом ошол команда деп аткан жерге мерген номер жазып жүрдүм. Эми кыргыз футболун өнүктүрөлү, кыргыз футболуна баралы, көрөлү, биздин өзүбүз жергиликтүү футболду көрөлү, биздин чемпионатты көрөлү. Анан кийин мондай подкасттарды көрөлү. Аско красавчик, вообще мен көрүп аябай түсүнгөм. Бизге ушундай аянтча керек болчу. Кыргыз футболду негизи талкуулаш керек. Бул сөзсүз түрдө керек проект. Сапаттуу коноктор, ошол нерсе мен ойлойм, акырына келип баштады. Эми алдыда Жок. Жок, он имеет в виду. Жок, бул. Мен конокмун. Нет, эме. Мен алып барып чыгып Жок. Ошо жагантан бери эле жаман көзүмен карап эле. Жок, мен эмени, жок, туура нерсе айтып атасыз. Мен оюн толтап кетейин, жана айтайын деп бир моментте ушуну айтайын деп эметип аткам да, ойлонуп момент чыгып кетиптир. Биздин менталитет ушундай да. Биз сагышып ушундай подкаст жасаса, ушундай футбол бир влог тартсаң, же бир шоу жасасаң, YouTube үчүн элечи, биздин эмелер баштайт да. Сен тигин туура болуп турсаң, сенге теңгин болуп калыптыр деп, даже ошонун ссылкасын жиберипчи. Сенге ушуга окшош болуп калыптыр депчи. Костяк бар, мен футбол болгон үчүн костяк окшош боло берет да проекттердинчи. Бирок бул нерсенин өзүнүн менталитети ошол нерсени оңдош керек. Наоборот, колдосок, эгер ушундай подкасттарды, ушундай проекттерди бул деле футболдун өнүгүшүнө чоң бөлүп койгон. Аско негизи бул ишти илгертиден баштаган болчу. Кыргыз фристайл баштаганда эле мен ошондой эле көрчүмүн Асколордун видеолорунчу. Эмеде. Флагманда болчу. Кыргызстанда медиа лиганы эки эле киши баштаганда бул Урмат Исанов өнөрдү алып чыккан. Андан кийинки поколениеде Аскода.
МФЛге чейин эле бар болчу да Аскон. Реально ошондой эле. Кыргыз фристайл деген МФЛге чейин пайда болгон медиа командада. Мен бул видеолорду илгериле көрчүмүн деңизчи. Бул фристайл менен баштаган. Мен Аскон видеолорун чоң койгом да. 2000 Монтаждары канча көрчү бул видеодо? Сомкалар эле го. 2016-жылы 2 жылдан кийин буюрса Кыргыз фристайлга биздин проектке юбилей 10 жыл болот. Мас сага. 10 жыл. Сон, алга, только алга. Бизге да жугуштуу болсун ошондой. Чакыртуула бизден. Мен айтпайм. Мен алып Просто жок, сен сапатсыз коноксуң, жолдо кой. Эң башкысы эгерде ушул биздин көрүүчүлөрдүн арасынан бизге претензия болсо кечиристи сурайбыз. Туура эмес жакта билбей сүйлөп алсак, билип сүйлөп алсак, бул эми башталыш, урматтуу туугандар, урматтуу достор, сиздер колдооңуздар аябай керек. 6 мартта да силердин колдооңуздар керек. Эгерде бул видеону биздин Абдыш Атадагы оюнчуларыбыз күтүп атса, биз силерден жалаң гана жеңишти күтөбүз. Урматтуу Абдыш Атанын оюнчулары, сөзсүз уткула, себеби Кыргызстан ич эле эмес, Кыргызстандын чет жакта жүргөн биздин кыргыз жарандар да сөзсүз ал матчта силер менен бирге болот. Силер ал күнү 11 эмессиңер, силер ал күнү буюрса 7 миллион 11 кишисиңер. Отдельно шортко киргизип коюш керек экен. Жок, мен өзү сүйлөп койчу деп койсун. Ошо сөз мага берчи. Достор, кийинки выпускта, кийинки чыгарышта кайсы тема жөнүндө, кайсы чемпионат жөнүндө талкуулуубузду уккуңар келсе, биздин кыйраткан эксперттерибиздер. Андыктан жазыңыздар, комментарий кылыңыздар. Рахмат! Всё.